Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйыны кече 7-июнда өттү. Анда эки маселе сот бийлигинин ишке ишине байланыштуу мыйзам долбоорлору жана сунушталып жаткан жаңы кодекстер каралды. Деги эле соттук маселелерди сотту реформалоо жаатында кандай иштер жүрүп жатат? Бүгүнкү күндө сотту түп отунан реформалоо үчүн кандай механизмдер колдонулушу керек? Сот системасын өзгөртүү маселелери бүгүнкү күндө актуалдуу тема болуп жатат. Мына ошонун аркасында биз студиябызга Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юрист Качке Эсенкановду студиябызга чакырганбыз. Качке Эсенканович, саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Айткандай эми биз ушул сот реформасын жүргүзөбүз деп канча жылдардан бери эле какшап эле келе жатабыз, бирок эмнегедир ишке ашпай келет. Мына бул жолку демилге, бул жолку аракеттер канчалык деңгээлде ишке ашышы мүмкүн? Биз сотту реформалоо үчүн кандай механизмдерди колдонушубуз керек, кандай аракеттерге барышыбыз керек? Сиз туура айттыңыз. Биз көз карандысызга жетишип 93-жылы биринчи конституция кабыл алгандан бери эле ушул соттук реформаны жүргүзүү муктаждыгы келип чыкканда, анткени ошол 90-жылкы конституцияда соттордун жаңы системасы бекитилген болчу. 3 тепкичтен турган. Биринчи инстанциядагы сот бул райондук шаардык соттор, экинчи инстанция соту бул областтык анан Бишкек шаардык соту, анан жогорку инстанциялык сот бул жогорку сот. Ошонун алкагында реформа жүргүзүү иши башталган. Андан кийин улам жаңы бийлик келген сайын башкача болуп отуруп, реформа бул улам эле өзгөрүлүп, баягы бир белгилүү марксисттик классиктин эмгеги бар эле, бир кадам алга, эки кадам артка дегендей. Ошондой болуп кетти. Анан кийин акыркы жолу конституциялык референдумда кабыл алынганда бул ошол мурунку кабыл алынган соттор боюнча система ордуна келди деп ойлойм да. Анан эми ошого ылайык биз мыйзамдарды жаңылаштыруу, ошол конституция кабыл алынган нормаларга ылайык мыйзамдарды жазып чыгуу муктаждыгы келип чыкты. Ошол кыска мөөнөттүн ичинде президенттик администрация сотторго тиешелүү 5 мыйзам даярдап чыкты. Андан сырткары эксперттик топ түзүлүп, бул биз дагы мурда мындан 2-3 жыл мурда эле кабыл алынган кодекстерди жаңылап иштеп чыгуу муктаждыгы келип чыкты. Ошонун баары кыска мөөнөттө иштелип чыкты. Анан көчөгүнкү советте, президенттин алдындагы советте талкууланды, негизинен жактырылды. Эми парламенттин кароосуна коюлат. Бирок ошол көчөгү кеңеште белгилүү бир сындар айтылды. Ошол сындарды эске алуу менен менимче парламент карап, анан кабыл алып берсе, бул биздин сотторду реформалоо жаатындагы бул жакшы кадам болот деп эсептейм. Анткени мен судья катары, юрист катары ошол биринчи күндөн баштап сотту реформалоо жаатындагы кандай иштер жүргүзүлүп келе жатат, ошонун баарына күбө болгон адаммын, көбүнө өзүм катышканмын. Биринчи ошол конституция кабыл алынган 90-жылы кабыл алып коюп эле бул закондорду, мыйзамдарды жаңылаштыруу колго алынбай бир топ жыл келди да. Мисалы үчүн батыш жактагы өлкөлөрдө ошол эле батышча айтпай эле коелу, СССРдин составында Прибалтика өлкөлөрүндө конституцияга өзгөрүү киргенден замат эле ошол мыйзамдарды жаңылаштырып, ошол боюнча иштөө башталып кеткен да. А бизде ошол 90-жылы конституция кабыл алынгандан кийин ошол конституцияга ылайыктап мыйзамдарды өзгөртпөстөн бир топ жыл жүрүп алдык. Ошол эле жазык кодекси, жазык процесстик кодекси, жарандык кодекс, жарандык процесстик кодекстери мурункудай эле калыбында ошол советтик мезгилде иштеп келатканда, анан кийин белгилүү бир иштердин алкагында, натыйжасында ошол кайра иштеп чыгуу муктаждыгы өтө курч таризде келип чыкканда, ошону жаңылай баштаганбыз да. Жаңылап, жазып, анан кийин кабыл алып, ошол 93-жылкы конституцияга ылайык
мыйзамдарды бул сот реформа, укуктук сот реформасынын аркасында жүзөгө ашырылып иштеп келаткан. Бирок бийликтин кандай болгонуна жараша ал бийлик ушул сот бийлигин өзүнүн максатына пайдалаш үчүн ар кандай ушул өзгөртүүлөргө барып, анан кийин ушул соттук реформабыз алгылыктуу болбой келди да буга чейин. Мурда сотторду тандоо ушул аттестациялык комиссия деген жүзөгө ашырчу, мисалы ушул бошоп калган орунга талапкерди, судьялыкка талапкерди тандоо ошол аттестациялык комиссия аркылуу жүргүзүлчү. Бул аттестациялык комиссия толугу менен судьялардан турчу да. Судьялар өзлөрү тандап, бул киши ушул кызматка жарайт экен деп, анан кийин президентке сунуш кылып же парламентке сунуш кылып, алар болсо өзүнүн элегинен элеп карчап туруп, анан кийин бекитип, дайындап же шайлап берчү да. Андан кийинки бийлик, мисалы үчүн 2005-жылкы революциядан келген бийлик бул өзгөртүп, улуттук комиссия деп түзүп, ал улуттук комиссиянын ичине башка дагы демократиялаштыруу деген шылтоо менен башка жактан адамдарды киргизип, өзүнө ылайыктуу адамдарды киргизип, ошол жерден сотторду тандоо иши анан кийин бузула баштаганда, өзүнө ылайыктуу, өзүлөрүнө керектүү адамдарды судьялыкка жиберип, анан кийин бул дагы болбой калды деп 2010-жылы конституция иштелип чыкпадыбы жаңы? Ошондон кийин бул улуттук комиссия деген жарабайт экен деп, анан жаңыча бир дагы бир механизм ойлоп чыгышты. Бул болсо жанагы судьяларды тандоо кеңешини түзүлүш керек деп. Судьяларды тандоо кеңешинин 3/1 судьялардан турат, 3/1 парламенттик оппозиция шайлайт, 3/1 парламенттик коалиция шайлайт деп. Жогорку соттун ошондо палатасы түзүлгөн. Палатада түзүлгөн. Ошондо ошол кеңештин 3/2 судьялар эмес, 3/1 гана судьялардан болуп калды да. Анан алар мына бул ушул күнгө чейин ошол тандоо ишин жүргүзүп келе жатат. Бир топ эле тиги сөздөр айтылып келе жатат. Ушул туура эмес тандалып атат. Судьяларды тандап отурган кишилерди судьяларды тандоого моралдык, укуктук деле укугу аз деп, анткени парламент шайлаганда ошол депутаттар болбогондон кийин ошол кеңешке мүчө боло турган адамдар ар кандай адамдарды шайлап киргизген да. Анан алар ошол судьяларды тандоого өздөрүнүн баягы билим деңгээли, тажрыйбасы туура келеби, туура келбейби, ал маселе сыртта калып калат. Анан ошондуктан мына азыркы бул жаңы кабыл алган конституциябыз бул өз ордуна коюп, сот адилеттигин боюнча совет деп түзүлдү да. Сот адилеттиги боюнча советте курамынын 3/2 судьялардан турат, 3/1 президенттин өкүлү, парламенттин өкүлү, юридикалык коомчулуктун өкүлү, курултайдын бир өкүлү ушулар катышат да. Бул жерде алар кичине ошол көзөмөл кылып, ушул коомчулуктун катышуусун камсыз кылышат. Ал эми 3/2 судьялар болгондон кийин негизги чечимди судьялар кабыл алат да. Мисалы үчүн судьялардан жакшы башкалар биле албайт го. Ушул адам судьяга татыктуу эмеспи, туурабы? Иштеп аткан судьяларды кандай иштеп атат, анда судьялар жакшы билет. Ошондо кайра шайлоого, кайра дайындоого болобу, болбойбу, судьялар жакшы билет да. Кол ирисине тартып, аны тааныш билиштикке тартып кетүү деген маселе болбойбу? Тааныш билиштикке тартылбайт. Анткени судьялар баары эле тааныш да. Анан тиги баары эле тааныш болгондуктан аны ошол ирисине тартып дайындады, шайлады деген маселе жаралбайт да. Мисалы үчүн судьялардын өзлөрү кызыгат да, анткени ошол өзүнүн арасына татыктуу адам келип, судьялар корпусун уят кылбагандай адамдар келген. Так ошол тааныштык деген маселе эме болуп атпайбы бул жерде? Анан баардыгы эле таанышта дегениңиз дагы бул жерде бир маселе жаралып атат да. Тааныш болгондон кийин баары кол ирисине тартат да. Мына ушул маселе. Жок, ал маселе мындай болуп атат. Мисалы үчүн судьяларды тандоо кеңеши болгондо деле ошол тааныштары барып, ошолор аркылуу өтүп кетип атпайбы. Кээде сөздөр айтып кетип атат, башкача нерселер ортодо ойноп кетет деп тура.
турабы? Ошондо болуп атат да. Анан мындан илгертен бери мисалы үчүн Кыргызстан кичинекейди, баарын эле элдин көбү эле бири-бирин билет турабы? Анан бул жакта ошол таанышына тартып кетет дегендей болбойт да. Мисалы үчүн ошол судьяларды ошол кеңештин ичине бергенде ар кайсы аймактан иштеп аткандарды, ар кайсы инстанцияда иштеп аткан судьялар келет да. Алар ошол баары жалпы биригип келтирип эле бир адамга бир кызыкчылыгы болот деп айтыш да кыйын да. Анткени ошол судьяларга ошол адамдын тагдырын чечүүнү ишенип берип аткандан кийин ошол судьялык кызматка бир талапкерди тандоого эмчүн ишенип берүүгө болбосун да. Анткени судьялар булар өзлөрү кызыгат арасына туура адам келип, ошо татыктуу адам келишине да. Бул биринчиден кызыктар болот. Биринчи эң башкысы ошол судьялар. Анан кийин мурунку бийликтин учурунда судьяларды жоопко тартуучу, судьялардын туура эмес иштерин текшерүүчү, ошого чечим кабылчу орган болуп тартип комиссиясы түзүлгөн. Тартип комиссиясынын 3төн 1 судьялардан, 3төн 2 башка бийликтин өкүлдөрүнөн түзүлгөн да. Бул жерде ошол жанагы судьялардын көз карандысыздык принцибине каршы келген орган түзүлүп калган тартип комиссиясы. Ал дагы туура эмес да. Ошондо азыр комиссия өзүнүн ордуна койду. Азыр судьялар кеңеши тартиптик маселелерди судьялар кеңеши карайт. Болбосо 100% ошо судьялардан турат. Анткени баягы тазалануунун эң мындай жакшы жолу бул өзүн өзү тазалоо деген принцип бар да. Судьялар да кызыктар өзүнүн арасында ошол судьялар корпусун уят кыла турган адамдардын болбошуна. Ошон үчүн азыр ошол ишенип берилип атат. Судьялар кеңеши ошол судьялардын тартиптик иштерин судьялар кеңеши толугу менен судьялардан турат, ошолор карайт. Бул дагы ошол биринчиден судьялардын көз карандысыздыгын бекемдеген норма. Себеби эгерде судьялардын тартип бузууларын башка бийликтин өкүлдөрү карап атса, кантип айтышка болот? Судьялар көз каранды эмес да. Анткени алар уже билет да, кокустан туура эмес айтылган нерсени айтылгандай чечпей башкача мыйзамга ылайык чечип койсо, кийин иши текка түшүп калсын. Ошондуктан азыркы мына бекитилген норма бул соттордун көз карандысыздыгын бекемдеген норма болуп эсептелип калды да. Мунун жыйынтыгын биз көрөбүз, дароо эле көрө баштайбыз. Эми кесипкөйлүк маселе боюнча дагы кече отурумда президент өзү айтпадыбы? Кесипкөй адистерди тандоо дагы мындай бир башка орунда турат деп. Жана сиз ушул сот жаатында юридикалык жаатта көп жыл эмгектенген адам катары ушу сот өзүңүздүн коллегаларыңызды кандай баалайсыз? Деги эле бүгүнкү күндө соттук кесипкөйлүүлүк деген маселе бизде талапка жооп береби? Эми бул өзүбүздүн коомубуздун өнүгүшүнө жараша да. Коомубуздун өнүгүүсү кандай болсо да ошонун ичиндеги судьялыкка талапкер болуп аткан адамдар дагы негизинен ошого эле жооп берет. Мисалы үчүн биз айталы, мурда юридикалык окуу жайы бирөө эле болчу. Жылда бир 50 баланы бүтүрүп чыгарчу Кыргызстан боюнча. Окутуунун сапаты бир топ эле жогору болчу. Азыр эми өзүңүздөр билгендей, юридикалык билим бериле турган окуу жайлары аябай көп. 3000–4000дей бала киши бүтөт деп айтышат. Анан ошолордун арасынан анан иштеп, анан ошолордон кийин тергөөчү болуп, ошолор анан прокуратурага келип, ошолор анан сотко келип атат да, турабы? Ошондуктан эми ошого жараша болот. Эми кесип даярдыкты биз албетте күчөтүүгө тийишпиз. Ошондуктан судьялык кызматка талапкер болууга өзүнчө бир чектөөлөр коюлган да. Сөзсүз түрдө жогорку билими болуш керек. Мындан мурда жана 2 жылдык курс бүткөндөр деле судья болуп келген учурлар болгон. Ошол талап коюлбайт. Анда ошолор кантип анан кесипкөй судья боло алат, турабы?
Ошондуктан азыр Конституцияда талап коюлду. Сөзсүз түрдө жогорку билимдүү юрист болуш керек. Жана мурунку системанын 5 жылдык жогорку билим 5 жыл окуган. Же болбосо бакалавриатты окуса сөзсүз түрдө магистратураны бүтүш керек. Мына ушулар гана. Анан дагы юридикалык адистик боюнча 5 жыл иштеши керек. Жашы 30-тан кем болбош керек. Мына ошолордун ичинен анан кийин жанагындай экзамен алып аларды, анан кийин тандап, анан кийин ушул татыктуу деп алганга болот да, арасынан иргеп. Ошол эле азыркы окуу жайларды бүтүп, аябай көп болсо дагы ичинен аябай жакшы окугандар бар. Балдар жок эмес да, туурабы? Ошолорду биз тандоо биздин максатта. Ал андан тышкары bizde жогорку сотторду окутуунун жогорку мектеби бар. Ошондон курстан өткөрүү маселеси дагы коюлуп атат. Аяктан дагы ошол судьялыкка талапкерлерди 1 жыл окутуп, 1 жыл стажировкадан өткөрүү. Ошондо дагы ошол адамдын кандай экени билинет. Татыктуу эмеспи. Эми жаңыча көз караш менен мындай системаны киргизсек, мындай болсо, сот системасын монтип өзгөртсөк деген жаңы көз караштагы жаңы кадрлар барбы бүгүнкү күндө? Анан жаштардын келишине сиз өзүңүз кандай карайсыз дегеле? Ушул убакка чейин өзгөртө албаган системаны ушул убакка чейин иштеп келген соттор канчалык деңгээлде дагы конституцияны түздөп койсо эле, анан талапты жакшыраак койсо эле, канчалык деңгээлде аткарып кетет деген пикирдесиз? Жок, албетте. Жаштардын келишине сиз кандай карайсыз? Жаштардын келиши менен мен толук макулмун. Биздин жанагы райондук сотторго, шаардык сотторго конкурс жарыяланганда жаргы жаштар келип атат. Жаштар келип атат, аларга эч кандай каршылык жок. Жаштар келгенде биз кубанабыз. Жаштар келип, үйрөнүп, окуп, анан ошолор ушул жерден райондук соттон белгилүү бир опыт алып, тажрыйба алып, анан кийин областтык сотко келсе, анан кийин жогорку сотко келсе, бул эң сонунда. Анткени сотто судья болуш үчүн иштеп бир топ жыл тажрыйба алыш керек. Ошондон кийин татыктуу судья боло алат. Анан жаштар келиш керек деп эле, мисалы үчүн сразу эле жогорку сотко жаштарды алып келип койгондо, ал мүмкүн эмес, ал иштей албайт. Эми ошол убакыттар аралыгында да коррупция деген бизде оору бар да, ошону дагы кошо үйрөнүп албатышпайбы? Анан маселени кантип токтотосуз? Коррупция деген бул биз баарыбыздын коомубуздун баардык тарабын чырмаган оору болуп атат да, туурабы? Аны менен чогуу кутулушубуз керек. Мисалы үчүн бир эле тиги бийликтин бутагында коррупцияны жеңип, анан башкаларда коррупция жүрүп турушу мүмкүн эмес. Баардык бийликтин бутагында, коомубузда баардык жерде коррупцияны жоюшубуз керек. Коррупция деген бул оору болуп калганда, бул баардык тиги тармактарга таралып кеткенде, мектептерден баштап, бала бакчадан баштап, окуу жайларында, туурабы? Ошонун баарын чогуу жоюнга аракет кылышыбыз керек. Баары чогуу жоюлуш керек. Ошол жоюлуш ушуна бир чоң эмгек кылуучу орган бул сот органдары да, биринчиден. Укук коргоо органдары, сот органдары. Мына ошол жумушту баштоого президентибиз биздин алдыбызга чоң максатты коюп атат. Ошол сери соттордон баштайлы, ушул күрөштү деп. Соттордун биринчи өзүнөн баштап, анан соттор ошол коррупциялык иштерди мыйзам кылайык карап, биз эми күрөшүүчү орган эмеспиз. Сот бул сот адилеттин жүргүзүүчү орган да. Биз эми коррупция менен күрөшөбүз деп биз айта албайбыз. Биз күрөшүүгө тийиш эмеспиз. Биз сот адилеттин гана жүргүзөбүз. Бирок ошол күрөшүп жаткан органдар туура ишти бизге алып келип өткөрсө, биз ошол иштерди мыйзамга ылайык карап, тийиштүү чечимди кабыл алууга тийишпиз. Сот органдарында ошондо кайсы убактарда коррупция болуп кетет ошондо? Кайсы моменттерде ушул коррупция жүрүп кетет деген маселе да? Тиги мен муну айта албайм. Албетте, сиз өзүңүз айткандай коррупция менен сиздер күрөшө албайсыздар. Бирок ошол соттун ичинде болуп жаткан коррупциялык көрүнүштөр, судьялардын коррупцияга баруусу, бул кайсы убакта токтойт? Бул канткенде токтоочу маселе бул? Биринчиден туура кадрларды тандоо керек. Экинчиден судьялардын көз карандысын толугу менен сактоо керек.
Бул көз карандысы деген бул көп пландуу иш. Бул биринчи кезекте бул башка бийликтерден көз карандысы болуш керек. Аткаруу бийлигинен, мыйзам чыгаруу бийлигинен, ал эле бийликтерден эмес, укук коргоо органдарынан көз карандуу болбой, көз карандуу болбойт дегенде эле өзүм билем, өтүмдү төргүлөм деген кеп эмес. Бул көз карандысыз сот адилдигин жүзөгө ашыруу деген башка бирөөлөрдүн таасирисиз, үстөмдүгүсүз мыйзамдын чегинде сот адилетин жүргүзүү деп билиш керек да. Адилеттүү чечим чыгаруу. Сот адилеттүү чечим чыгаруу мыйзамдын чегинде. Ошого бизге мүмкүнчүлүк берилсе, анан ошондон кийин бизде коррупция деген азаят, ошондо коррупция жок болот. Экинчиден бул материалдык да көз карандысыздык. Судьялардын материалдык жактан жакшы камсыз болушу керек. Эгерде тиги судьянын алган айлыгы бала чакасын караганга жетпесе, анда коррупцияга барып коюшу мүмкүн да турабы. Ошондуктан ошол жагы да каралыш керек. Ал жагында президент карап берем деп атат. Эми салыштырмалуу биздин айлык башка кызматкерлерге караганда, башка биздин ылдый турган чөйлөргө караганда салыштырмалуу көбүрөөк сезилет. Бирок баары бир андагы карап чыгыш керек да, муктаждыгы. Мисалы үчүн Сингапурдагы жана Ли Куан Ю деген адам премьер-министр болуп келип, аяктарда коррупция укмуш гүлдөп өсүп кеткен учур болгондо, мамлекет аябай жарды болгон. Ошо биринчи келгенде эле коррупция менен күрөштү соттордун айлыгын көтөрүүдөн баштаган. Анткени соттор адилеттүү болсо, сотторду жетиштүү кылып коюп туруп, талапты ошончолук койгон да турабы? Талапты ошончолук койгон. Сот ишин жүргүзүү адилеттүү болсо, ошондо инвестиция да келет. Биринчиден мына биз инвесторлорду тартабыз деп атпайбызбы? Инвесторлор биринчи эмнени карайт? Биринчи ошол биз ишибиз жүргүзүп жатканда кандайдыр бир талаш маселелер чыкса, ошол жердин сотуна кайрылсак, ошол соттор адилеттүү чечим бере алабы, чечим бере албайбы? Ушул биринчи маселе. Эгерде биздин соттор адилеттүү чечим бере албай, башка бийликке көз карандуу болуп, тияк айткан, тиги бийлик айткан, бул бийлик айткан чечимдерди чыгарып бере турган сот болсо, анда инвесторлор, чыныгы инвесторлор анда келбейт. Ошон үчүн биринчи биз коррупция менен күрөшүүдө экономикабызды өнүктүрөбүз десек, ушу сот бийлигинен башташыбыз керек. Биринчиден сотторго жанагындай татыктуу кадрларды тандаш керек, соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылып бериш керек. Анан кийин соттордун ишине башкалардын кийлигишине бөгөт коюш керек. Ошондон кийин көз карандысыз сот болсо, анан бизге инвестиция келе баштайт. Инвестиция келгенде биздин бюджетибизге көп акча түшө баштайт. Бюджетке көп акча түшсө, башка катмарлар, мисалы врачтар, мугалимдер, башка кызматкерлер, мамлекет кызматкерлеринин айлыгы жогорулай баштайт турабы? Бул ушундай да, бул эми биз эле азыр ойлоп таап аткан нерсе эмес же. Эле бул жерден сотторго бир сот болгон үчүн айтып аткан маселе эмес. Бул бүткүл дүйнөлүк тажрыйба ушуну көрсөтүп атпайбы? Бүткүл дүйнөлүк тажрыйба ушундай да. Мындан сырткары башкача бир жол жок. Биз эгерде өнүккөн мамлекет болобуз десек, ушул биринчи ушул сот органдарын көз карандысыз кылып, тийиштүү ордун берип аларга, анан кийин ушул реформаны алгылыктуу жүргүзсөк, ошондон мамлекет өнүгө башталат. Ошону мына азыркы президент туура түшүнүп, ушундан баштап атпайбы. Мына конституция кабыл алынды, жаңы конституция. Эмнеден баштады? Бул сразу указ чыгарып, ушул сот реформасын алгылыктуу жүргүзүү үчүн жанагындай комиссияларды уюштуруп, алдыга максат коюп, жана мыйзамдарды жаңылап, ушул дароо ушул иш башталсын деп, ошон үчүн мына конституция кабыл алгандан бери аз эле убакыт өттү. Биз жанагы 5 мыйзамды сотторго тиешелүү 5 мыйзамды жаңыладык. Андан тышкары мурда 2 жыл эле мурда кабыл алынган болчу 5 кодекс. Ошону жаңыладык. Yani жазык кодекси, жазык процесс кодекси, бузуулар жөнүндө кодекси, жоруктар жөнүндө кодекси, анан жазык аткаруу кодекси, 5 кодексти. 5 кодексти жаңыладык. Ошон үчүн жанагы жоруктардын кодексин алып таштадык, аны жок кылып, андагы көрсөтүлгөн укук бузуулардын бир бөлүгүн жазык кодексине киргизип, бир бөлүгүн административдик укук бузуулар кодексине киргиздик да.
ошол менен кыска убакыт ичинде ушундай чоң иш жасалды. Ушунун баары ушул укуктук жолго түшүү биринчиден максаты, экинчиден сот реформасын алдыга жылдыруу да максат. Эми өзүңүз жана башында айттыңыз, ар бир бийликтин учурунда эле кырдаалга жараша эле өзлөрүнүн баягы кызыкчылыктарын көздөп эле мыйзамдар, кодекстер өзгөрө берген депчи. Бирок мына тарыхта деле калып атпайбы? 2003 жылдан бери 2020 жылга чейин эсептегенде 13 жолу кодекстер, мыйзамдар өзгөрүптүр да. Ушу сот системасына, жогорку сотко, судьялык кеңешке ылайык бардык мыйзамдар, кодекстер өзгөргөндүгү боюнча. Анан эми бул жаңы өзгөртүлүп аткан кодекстер дагы, мыйзамдар дагы ошолордун катарында калып кетпейби? Кийин дагы келечеги кандай болот бул кодекстердин? Келечеги биз үмүт кылабыз. Булар ушу көп мезгилге чейин иштеп берет. Ушундай үмүт кылып атабыз да. Эми албетте тиги азыр деле карап көргөндө бирөөлөрдүн көз карашы менен кепчилик жагы болушу мүмкүн. Ошол кеңештин өзүндө деле белгилүү бир сын пикирлер айтылды. Ушул кодекстерге. Бирок ал мындай глобалдуу бир карама каршылык эмес. Тигил жагы мындай кылсак болот эле, бул жагы мындай кылсак болот эле деген эле сонуш пикирлерде. Ал эми андай майда чүйдө өзгөртүү, толуктоо иш жүзүндө жүргүзө бериши мүмкүн. Бирок концепциялык жагынан бул кодекстер ушул көп мезгилге чейин иштеп берүүчү мыйзамдар деп мен баягы тажрыйбасы бар ушул алкакта жашап иштеп жүргөн адамга мен айта алам. Эми муну менен катар эми Кыргызстанда кайсы гана бийлик келбесин соттук реформаны артыкчылыктуу багыт катары аныктап, сот тутумун жакшыртуу үчүн ар кандай жумушчу топ, кеңешмелер түзүп, анан өзүнүн ишин ошо менен аткарып жатканда, бул тармакта реформа кылууга саясий эрки жетээрин, каражат бөлүнөрүн айтып, кечээ дагы отурумда президент дагы айтып атпайбы? Бирок негизгиси ушул соттук реформаларды жүргүзүүдө каражаттын жетиштүү болушу канчалык деңгээлде роль ойнойт деп ойлойсуз? Бул bir başka bir sebeplerden biri karajat meselesi albatta. Karajat meselesi misal üçün iştegen işte cenab teknikalik karajatlar toluğu menen koyulup berilip anan sot işi жүргүзүү жеңилдесе sotto iştegen misal üçün sotto судьялар эле эмес, көптөгөн сот кызматкерлери иштейт да. Ошолордун алган айлыгы жанагы эле биздин тиги медсестралар, тиги мектептеги мугалимдер алган айлыктардай эле ошол жакта эле төмөн. Алар деген иштин көп бөлүгүн жасашат, оор бөлүгүн жасашат. Ошол эле соттун аппаратына кызматкерлерчи. Ошолордун айлыгы мындай жетиштүү болбосо кыйын эле да. Ошон үчүн ошол жагынын баары каралса, бул ошол сот реформасын жүргүзүүнүн ишинин бирден бир мындай алдыга түрткөн себеби болот эле да. Эми 2019 жылы 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөн экен да, ушул сот системасын калыптандыруу үчүн, дегеле жакшыртуу үчүн бөлүнгөн акча каражат экен. Анан бул 2018 жылга салыштырмалуу 35%га көбүрөөк деп эсептелиптир да. 2020 жылга 2 миллиард 193 миллион сом бөлүнүптүр да. Мындай жылдан жылга мындай көбөйүп эле бараттыр да. Дагы эми президент айтып аткандан кийин эми бул сот системасын жакшыртууга алдыда дагы көбүрөөк каражат бөлүнүшү. Albatta жылдан жылга көбөйүп атат. Бул жакшы ошол көбөйгөн акчалар биз ушу техникалык каражаттарды алууга көп жумшалып атат. Соттордун имараттары мурдатан эле сотторго башкалардан калган, башкалар өзлөрүнө жаңы имарат салып алып, анан кийин көчкөндө бизге ушул эски имарат таштап кеткен имараттар бизге сотко берилчү да. Анан ошол имараттарды сот үчүн салына турган имараттар болсун деп, ошол жумуштар азыр жаңыдан башталып атат. Мурда да аракеттери болгон анча-мынча. Бирок ал иштер ушул аягына чыкпай келет да. Ошол сот үчүн ылайыкталып салынган. Мисалы үчүн сот деген бул татаал организм да. Тияктан жанагы камактагылар келет. Камактагыларды өзүнчө кармаш керек. Соттор иштеп аткан жерге башка жарандардын эшиктен кирип келип ишине бөгөт болуш керек.
Sotтордун ошолор жана тараптар менен мындай сүйлөшүүсүнө бөгөт коюлчу шарттар болуш керек. Ошонун баары биздин соттордо жок да. Беле мындай эле чүркөнүн ичинде бир комната зал, бир комната судьянын кабинети, каалаган киши кирет, тиги кирет, бул кирет. Жарандар менен тиги сүйлөшпөй коюшка мүмкүн эмес да, көрүнүп турат баары. Анан кийин ошон үчүн ошол сот ишин туура жүргүзүү үчүн шарт түзгөн имарат болуш керек да. Ошондой имараттар бизде азыр салынган жок да. Ошону салып башташ керек. Мисалы үчүн барлык жерлерде биз барып көрүп келип атабыз. Мисалы үчүн Россияда, Казакстанда соттор үчүн атайын имараттар түзүлгөн. Ошону архитекторлор карап, шарттар менен карап, жанагы соттун чечимин алабыз деп келгендер очередке турбай ачык жерден алып, судьянын кабинетине кире албагандай шарт түзүш керек. Ушунун баары бул ушул акча каражаттарына барып такылат да. Анандайды салыш керекпи? Салыш керек, албетте, турабы? Мисалы үчүн биз бул Союз мезгили менен калганда сот бийлиги бул жанагы остаточный принцип деп коет го, калдык принципи менен финансаланып келгенде. Ошондон биз жаңыдан гана чыгып келатабыз да. Ошон үчүн мына сотторго каражат бөлүнүп, анан техникалык каражаттар сатылып алынып, азыр болсо мына баардык сотторго судьянын кабинетине дагы, коридорго дагы бүт баарына камера коюлган. Ошол жана коррупция менен күрөшүү максатында. Ошол судья каяка барып атат, ким менен сүйлөшүп атат, ошонун баары тиги көрүнүп турсун деп. Ошого да каражат кетип атат да, мына бөлүнгөн каражаттар ошолорду сатып алууга жумшалды. Бул да коррупция күрөшүп аткандын бир айла кеткендеги амалда. Мисалы үчүн судьянын кабинетине камераны коюп койгон бул өзү негизи анча жакшы деле көрүнүш эмес да. Судья деген процесстен келип ичине эс алып, мындай эметеби же кийимин которобу, ошонун баары ушул камерага тартылып турат да. Бул айла кеткендеги иш болуш керек. Мисалы үчүн мен өзүмө судья катары бул анча жакпайт. Анан коридордо кыйын айла кеткенде жасалган нерсе болот болбойбу? Реформаны жасоодо жанагы коррупциялык маселелерди жоготууга байланыштуу. Ошого байланыштуу жасалган аракеттер, ошону биз деле тиги каршы болбой макул деп койдуруп баарын эметип атабыз да. Ошонун баарын тиги азыр коюлуп баардык сотто бар. Анын үстүнө тиги ар бир процессте камералар турат. Ар бир процесс камерага тартылат. Судья өзүн кандай алып атат, адвокаттар кандай алып барып атат, тигилер кандай алып барып атат өзүн. Мурда ар кандай кептер үчүн судья чыгып алып тиги акыл айтып, нотация окуп, антип мынтип тиги сөгүп сакканга чейин барат экен деген болгондо. Ошон үчүн бул процесстин жана жазык процесс кодексинин, жарандык процесс кодексинин талаптарын аткаруу үчүн ошол судья өзүн биринчиден өзү мыйзамга ылайык кармоо, экинчиден тараптардын дагы мындай тартипке чакыруунун бир каражаты да камералар коюлган, баардыгы тартылып турат. Азыр ошол ар бир процесс өткөндө ошол жазуунун диски ишке тиркелет. Процесс кандай өттү, эмне болду, турабы? Эч кандай мындай процессти бурмалоо үйгө эч кимдин мүмкүнчүлүгү жок. Мына каражаттар баары ошого жумшалып атат. Сиздин оюңузча ушул сот реформасын жүргүзүү ушунча эгемендүүлүк алган жылдардан бери ишке ашпай келе жаткан болсо бизге эмне тоскоол болду? Конституциябыз тоскоол болдубу, же коомчулук тоскоол болдубу, же чиновниктик чөйрө тоскоол болдубу, же сиз айтып аткан мыйзамдар тоскоол болдубу, же соттор өзүлөрү ошого бара албай коюштубу? Кандай ойлойсуз? Муну мындай айтыш керек да, мисалы үчүн колубузду байлаган нерсе эмне болду? Биздин мамлекет аябай өнүгүп кетүүсүнө эмне тоскоол болду? Бул биринчиден ошол президенттердин туура эмес келип калышы, турабы? Ошолорду коррупцияны күчөтүп ийиши, анын алкагынан чыгууларынан сот өзү сукмуш болуп кете албайт да. Анткени соттошуулар түзүп атса, соттошуулар башкарып атса, соткучулар каражат берип атса, анан кийин бийлик кандай болсо, сот да ошондой да, турабы? Анан бийлик жакшы болуп, мынакей эл үчүн иштейм деп, жанагындай жебейм деп келсе, анан кийин баардыгы оңолот да. Соттор эле эмес, прокурорлор дагы, милиция дагы баары ошого жараша болот, турабы? Эл бекеринен канча президент күйбөйгөн жок. Эмне үчүн күйбөйт деп суроо бергенде эмне дейбиз?
Турабы? Анан ошондой болуп анан сот эле укмуш болуп кете албайт го. Анткени сот өзүн өзү дайындабайт, шайлабайт сот, турабы? Соттун өзүнүн колунда бюджет жок. Бюджетти парламент бөлүп берет, парламент карап берет, аткаруу бийлиги берип турат. Соттун колунда эчтеке жок. Бул бийликтин эң чабал бийлиги бул сот бийлиги. Мындайча айтканда, ушул жагынан бардык бийликке көз каранды. Бирок ошо көз каранды кылбайлы деп, азыр мынакей президенттин далалаты менен мына каражатты мындай бөлүп берүүгө эч кандай тоскоолдук болбойт деп атат. Мисалы үчүн, Союз мезгилинде сот райондогу начальник милицияга да көз каранды болгон. Прокурорго да көз каранды болгон. Райондун акимине да, райком секретарине да көз каранды болгон. Анткени бюро райкомо деген болгон, аякта член бюро прокурор менен начальник милиция, сот член бюро эмес болчу, аякка кирчи эмес. Ошо бюродон карап туруп эле начальник милиция менен прокурор сотту талкалап койчу. Мына биз бүткөн ишти могу аттап атат деп эчтеке кылачу эмес. Акырындап отуруп мынакей бир белгилүү деңгээлдеги көз карандылыкка биз барып эле жетишип алдык. Мисалы үчүн райондогу бийликтин көз карандысы болгондон чыктык, турабы? Укук коргоо органдарына көз каранды болгондон чыктык. Бирок тиги бу чоң жагына келгенде кичине чыга албай атканыбыз да. Биртөө эле көз каранды болдук. Бул салыштырмалуу. Бийлик алмашканда сиздерге кандайдыр бир таасирлер, үстөмдүк таасирлер, жана мына көз карандысыздык маселелер, чоң маселелер деп атасыз. Мына ушунун бир өзгөргөндүгү мындай бир байкалдыбы? Сиз сот болуп иштеп атасыз, сизге кадимкидей байкалышы керек да ушул нерсе. Бул байкалып атат да. Мынакей биздин мыйзамдар түзөлүп атат. Бардык ордуна келип атат. Каражаттар мындакей бөлүп беребиз деп атат. Башка бирөөлөр эгерде сиздерге мындай бир команда берилсе, бизге түздөн түз айткыла дегендей көрсөтмөлөр болуп атат. Байкалып аткан ушул да. Кечээки отурумда эмне маселеге жыйынтыкка келдиңиздер? Эмне маселе чечилди кечээки отурумда? Кечээки отурумда ушул жанагы кодекстердин иштелип чыккан кодекстер каралды. Андан тышкары иштелип чыккан 5 мыйзам каралды. Сот тармагына тийиштүү. Ошолорго макулдук берилди парламентке кирүүсүнө. Азыр эми парламентке кароого берилет. Ошолор кабыл алынса, мынакей ошол жаңы конституцияга ылайык биринчи мыйзамдар ошо ылайык иштелип чыккан бул сот тармагы болот да, укук тармагы болот. Ошо 5 мыйзамга эле бардык сот тармагынын багы байланып атабы, же болбосо дагы башка дагы өзгөртүүлөр кириши мүмкүнбү мыйзамдарда? Жок, негизги мыйзамдар ошолор. Негизгилер, Негизгилер ошолор. Андан кийин аны өзгөртүп алсак, демек жол ачылат кийинки. Жол ачылат, ооба. Сот бийлиги жаңы конституцияга ылайык иштөөсүнө жол ачылат да. Жаңы конституцияга жол ачылат. Ана эми бүт эле бардык мыйзамдар, мисалы үчүн сот бүт бардык мыйзамдар менен иштейт да. Сот ишине талаш маселелер боюнча кимдер гана кайрылбайт, турабы? Бардык дала турмуштун бардык кыймылдары бүт байланууда. Ошон үчүн ошол мыйзамдар деле өзгөртүлүшү керек бара-бара. Рахмат, келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сот реформасы эртерээк ишке ашып, ушул коомчулуктун мүдөөсү аткарылат деген тилектебиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сот реформасы деги эле реформа жүргүзүүдө эмне механизмдер аткарылышы керек жана аны аткаруунун жолдору туурасында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Качыке Эсенканов менен маек курдук. Саламатта калыңыздар. Урматтуу